Пайгамбарлар элдин сокур сезиминен пайдаланып, аларды караңгы жана кара мүртө забалга жетелебейт. Чуулганды башаламандыкка да баштабайт. Ана митинг жок бизде. Элхамдулилла. 2 митинг болду биздеки. Ошол митинг боло турган шарттардын бардыгы табылып эле турат. Ошондой эле дагы деле ошолор бар дагы деле. Бирок митинг анткени эмне чыккандар карасаң бир дагы сакалы бар, жоолугу бар, жок. Адаш бир-эки барып калат, болбосо жок башка. Алар да өтүп кетип эмне болуп карап аткандар эле. Дагы кылып коеюн дегендер эле таксырлар болгончу. Башка жок, урматтуу бир тууган. Көрдүңөрбү? Мына ушул мынакей. Митинг болбой атканы, ызычуу болбой мына ушул. Чуулганды башаламандыкка да баштабайт. Пайгамбар Алла Тааладан келген аяндарды гана туу тутуп, адамдардын жүрөгүн нурдантат, аракетчилдикке, кайраттуулукка тарбиялайт. İnsandыктын бийик асманына карай көкөлөтүп, периштелер менен теңештирет. Бир чоң алым муфти барыптыр эмеге. Ошо хажы сапка барыптыр да, көрүп, адам көп экен. Ар бирине жок дегенде бир сомдон топтосоңуз деле канча миллион болот экен. Мен өлкөмө мечит салып алайын деп сураптыр. Ана хажы сап айттыр. Биз мечит салбайбыз, біз адам салабыз. Адамдар мечит салышат депчи. Мына пайгамбардын милдети. Пайгамбарлар адамдарды рухани тарбиялап, аларды руханиликке көтөрүү, аларды периштелердин даражасына көтөрүү мелек болот деген сөз да. Дават иши дагы мына ушул деген сөз, урматтуу бир тууганым. Демек, мына бул жерден биле турган болсо, урматтуу бир тууганым, бул эч бир мамлекет даваттан коркпосун деген сөз. Анткени эч кандай мамлекеттүүлүккө коркунуч келтирбейт, балким адамдарды мамлекеттин чыныгы жаран болуусуна кам көрөт деген сөз. Эгер мамлекеттин кызчысы кыла турган болсок. Кур'ан-ы Карим ушул тууралуу сөз кылганда Алланын элчисине мындай буйрук кылган. Кул хадиhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani дейт. Айткын, бул менин жолум. Мен жана мага ээрчигендер адамдарды көрөгөчтүк менен Аллага чакырабыз. Яни биздин диндин максаты адамдарды Аллага чакыруу. Мамлекетти башкарууга, бийлик талашууга, уруш жаңжалга, өлтүрүүгө, зордуктоого, уурулук кылууга, коррупция кылууга, мародерлук кылууга эмес. Балким адамдардын баары Кудайга чакырабыз, Кудай талап адамдардын бардыгын адилеттүүлүккө, тууралыкка, түздүккө, ак ниеттүүлүккө, аманаткөйлүккө чакырат, урматтуу бир тууганым. Бул айтылган жол пайгамбарлык жолу. Акыл менен мантыктын, терең изилдөөнүн, аң сезим, жан дүйнө жана ар намыстын баары өз ордун тапкан, эч бирөө көз жаздында калтырылбаган туура жол. Бул дават жолунда, дин жолунда, пайгамбарлардын жолунда, урматтуу бир тууган, эч бир адам четте калбайт. Бизде бийликке кызмат кылып, башка кылып, шайлоодо кызмат кыласың, кийин иштен калбай калсаң кыжалат боло бересиң да, мисалы үчүн. Андай эмес. Динде бардыгынын өзүнүн орду бар, анткени Кудайдын бейишигенен деген сөз. Адамдар кээ бир учурда ынтымак болот, анан башка учурда керек тийбей калат. Адамдардын кээ биринин ошол учурда керек, башка учурда керек эмес болуп калат, мисалы үчүн. Бирок дават андай эмес. Ошон үчүн үмүттүн ниеттин бардыгын динге коюш керек, башкага койбош керек. Үмүттү Кудайдан гана кылыш керек. Туура жол. Пайгамбарлар жана пайгамбарларды ээрчигендер, өздөрүнүн артынан ээрчигендерди ушул анык жана көрөгөчтүк жолу менен акыйкатка чакырат. Экинчи, пайда күтпөө. Дават табликте пайгамбарлар пайда күткөн үмүт кылган эмес. Бизде ушундай болуш керек. Пайгамбар таблик үчүн эч кимден эч бир пайда же кайрым күтпөйт, тыйын күтпөйт. Ал табликти тек гана бир ыйык милдет катары аткарат. Бардык пайгамбарлар менин акым Аллага гана тиешелүү дегенде ушул акыйкат айтмакчы болушкан. Куранда келет: "Ва я кауми ла ас'алукум алейхи малан ин ажра илля алаллах." Мен силерден бир нерсе сурабайм, кылган даватыма мал мүлк сурабайм силерден. Менин кылганым бардыгы Кудайга, Кудай мага сооп берет деп айтып атат. Үчүнчү, натыйжаны Аллага тапшыруу. Пайгамбарлардын таблигинде ушундай, урматтуу бир тууган, биз да ушундай кылышыбыз керек. Сен дават кыл, бирок ал динге келеби жок, ал Кудайдын иши. Кудайга тапшыруу. Пайгамбар табликтин натыйжасын жана кабыл болуусун жалгыз жаратканга тапшырып, эч качан анын натыйжасы тууралуу баш катырбайт. Анткени ал өз милдетин тек гана таблик экенин, натыйжасы кандай болоору жараткандын гана колунда экендигин жакшы билет. Даватты кыл, үмүт үзбө, ал эми хидayat Кудайдын колунда деген мына ушул акыйда.